Бегалиев Эсенбол Сарбагышович. Көл өрөөнүнөн чыккам. Көлдүн ичинен Түп району Ичке суу айылы деген айыл бар. Ошо жерде Зууракан Батырбаев атындагы номер 27 Ичке суу Жалпы орто билим берүү мектеби бар 11 жылдык. Ошол жерден окуп бүткөм. Айылымдан 11 класс бүткөндөн кийин элчилеп эле документимди колго кучактап алып, канчада азыр? 19дамын азыр. Анан документимди кучактап алып, калпагымды кийип алып, анан элчилеп Борбор шаарга аттанып келип, анан бияктан Ишенал Арабаев атындагы педагогикалык коллежге тапшырып, азыр ошол жерде окуп жатам. Азыркы учурда Борбордомун. Манасты кандайча айтып калдың? Түш көрүп же манасчыларды көрүп, азыр ошо Манас үчилтигине жакшы көңүл буруп атпайбы президент? Өзү ушуну жайылталы, даңтайлы балдарды үйрөткүлө деп атат. Анан кандайча ушул Манас жолуна кантип түшүп калдың? Манас ааламына, Манас дүйнөсүнө 6 жашымдан аралашып калдым. 1-класска киргенде, ошондо окууга кирерим менен да Манас дүйнөсүнүн босогосун аттаптырмын. Өзүмдүн атам Сарбагыш. Бул атам негизи өзүбүздө манасчылык өнөрдү аркалаган же дастанчы өнөрпоз жок аталарыбызда. Атам өзү китепти көп окуган экен. Кошуналардын, тууган уруктун айтымында Эртөштүк, Манас, Курманбек, Жаныш, Байышты бала кезинде, армияга кете элек кезинде ошо кошуна Абышка кемпирге окуп беришкен көмкөрөсүнөн жатып алып, анан ошонун таасиринен балким сенден чыккандыр деп кошуна аталарыбыз айтып калат, тууган уруктарыбыз. Анан мен ошо 1-класска кирдим, киргенде алипедеги Манасты жаттата баштады. Мен жаттай алган жокмун, кызыккан жокмун. Анан ошо бир Самира деген, Талайбекова Самира деген бир классташым жаттап келип Манас айтты. Анан ошондо мага таасир калтырды окшойт, же таасирлендимби, айтор ушунчалык төгүлүп чачылып айткым келди, бирок айта албайм, билбейм. Анан үйгө келип ошо чатак салган эсимде, атама мага Манас үйрөт деп. Көрсө атам ошо жашка кезинен бери эле китепти көп окучу, бизге дагы ошо атам китеп окуганды мага өзгөчө үйрөттү. Анан ошо алипедеги Манасты ачып окуп алып, анан мен жаттап мындай китептен карап жаттай албайт экем. Анан ошо 1-2 сыйра окуп берди, ошо угуп жаттап калдым да. Анан ошондон кийин Манас дүйнөсүнө аралашып, анча-мынча майрамдарда Манастан айта калып жүрдүм. Анан кийинчерээк 4-5 класс окуп жүргөндө аягы касиет, улуу касиеттер Даарыдыбы, айтор ошо Айкөл Манас атанын жанында жүргөн Кырыкчорого, Алмамбет, Чубак баштаган, Сыргак баштаган баатырларга жолугуп калдым. Анан ошондон баштап Манас дүйнөсүнө баш отум менен кирдим. Жолугуп калганда кандай түш көрдүңбү? Түшүмдө көрдүм. 4-нче окуп жүргөндө Төркүйдө жаткам. Жатканда ошондо күүгүм талаш мезгил болчу. Ошол учурларда көзүм илинип кеттир. Негизи атам өзү күүгүм талашты уктаба балам, болбойт уктаганга деп уктатпайт эле бизди. Анан ошол күнү эмне себептер менен атамдар бир жака кеткен. Ошондо үйдө жалгыз калып, ошо атайын Төркү бөлмөгө барып жаттым келди. Анда да калганда дагы анан ошо 7-8 төшөктү кабаты менен салып, анан ошого жатып, рахаттанып жатайын баягы. Себеби бизде турбайсыңбы, сасып кеттиң го, сарыбайдай жата бересиңби деген типте сөз бар да. Анан ошол боюнча баягы сарыбай керегеге чейин төшөк салып жаткан экен деген аңыздарды атам көп айтып калат эле. Анан аягы үйдө жокто өзүм хан болгум келип, анан ошондой төшөккө жатып бир рахат алгым келип, анан ошондой кабаттап төшөктү салып коюп күүгүм талашта жата калгам. Анан ошол учурда кезигип калдым баатырларга түшүмдө. Уктап кеттиң да? Көзүм илинип кетиптир. Ошондо
Айкөлмө жолуктум, бирок жүзүн көрө алган жокмун. Жанындагы Бакай баштаган, Сыргак, Чубак баштаган баатырлардын караандарын жакыныраактан көрдүм. Анан теченде турган Айкөл атаң болот деп көрсөттү ошондо. Элес булас. Бирок мен түшүмдө ошентип көрдүм, манасчыларды көргөн жокмун. Кийин окуп, эс тартып, уже манас дүйнөсүнө токтолуп калганда ошондо Шаабай аксакалды, Сагынбай, Саякбай, үч ата бир кирген түшүмө ошондо. Чогуу. 9 окуп жүргөндө февралдарда кирди болуш керек. Ушу атайын өзүмдүн күндөлүгүмө дагы, анда күндөлүк жазып жүргөн кезим болчу, ошо күндөлүгүмө да түшүрүп койдум эле. Ушу февралдын орто чендеринде кирсе керек эле. Анан ошо баатырларды 2 жолу көрдүм, кийин 6-класста 1 жолу көрдүм. Анда ошо чыгышка бартабыз деп. Чет бээжин, чоң бээжин ошо жерге кол баштап баратабыз деп, кайрыла кетели деп. Саң кол аскер ошол анда дагы өңүмбү түшүмбү белгисиз бойдон калды. Ошо турсам ошо төшөгүм төрдө болчу, анда берки ооз үйдө жатчумун, ошо төрдөгө төшөк салып жатчумун. Ошо бери күзгү босого жакта, бурушта күзгү бар эле, ошо күзгү тарапка жылып келип, анан баш аягым менен жатып калыптырмын да, босогон жазданып. Анан ошондо бир көргөм, анда кылкылдаган Санэскер аркы Кызыл Кыя деген бел бар. Ошол тараптан бери карай калың түмөн кол жатат, бирок жакын барган жокмун. Мен жаныма келген ошо 4 эле баатыр болду. Алар Бакай, Сыргак, Чубак, анан Алмамбет. 4-төнү көрдүм. Айкөлдү анда көрсөткөн жок, көрө алган жокмун. Ушу 4 баатырды көрдүм. 2 эле жолу кезиктим. Андан кийин түш көргөн жокмун. Андан кийин анан ошо өзүм дагы таза алып жүрүп, өзүмдү Айкөлдүн дүйнөсүнө аруу мамиле кылып, астектеп, асыл зат экендигин билип, анан ошондо дагы ынанып, сактанып, жаман көз жаман сөздөн Кудай сактасын деп өзүм акарат келтирбей, акарат келтиргендердин жанына отурбай, бир дасторконго отурган келем азыр деле эми сактанып. Ошо сен кичинекей бала кезиңде 6-класс окуган бала кичинекей эле болот да. Ар кандай дүйнөнү деле түшүнбөйт, бар жогун эмне экенин деле түшүнбөйт. Курсакта ойсо болду, мектепке барып келсе болду дегендейчи. Анан ошо бала болуп туруп ушундай күчтүн бар экенин кантип сездиң? Себеби мени апам 44-түндө, атам 50-сүндө төрөлгөн. Эң кичүүсү, көкүрөк күчүгү болом. Аяш аталарым, аяш апаларым, бүт эле кошуна колоңдор, улуу муундагы кишилер эле. Ошолор тууралуу баягы атамды көп ээрчидим мен. Азыр да ээрчип калам, айылга барса кошо барып эле артынан. Анан ээрчигеним калган жок азыркыга чейин эле. Анан ошолор менен отурганда алар атамдын тиле тең туштары, жаш курдаштары ошо Санжырал тууралуу сүйлөшүп, улуу баяндан кеп салышып, тигинин атасы бул эле, мунун баласы баягы четте жүргөн турбайбы? Угуп атасың буга барын деп ошо айылдын санжырасын айтып калышат эле. Азыр да айтышат. Анан ошолор менен жүрүп, мени кошуна өзүм менен тең чамалдар менен көп ойногон жокмун. Ошо улуу муундагылар менен жүргөн кызыктуу эле мага, жашыман эле. Анан ошолор менен жүрүп, анан мени айтып калышат эле, чалды чаап кичирейтип койгондой эле сүйлөйсүң деп. Себеби мени алып жүргөндөрү жанагы улуу муундагылар чөпкө барса, картошка сугарганы барса, жанын алып алат эле, мен тим эле укмуш сүйлөп берет элем аларга, бадылдап баламын да. Анан бирдекени сүйлөп берип, эриктирбейт элем, зериктирбейт элем. Анан бирдекени укканда дагы компьютер элем. Ошону сразу кабыл алып, анан кийинкилерге айтып берип, ушинтип айтты эле, ушинтип уктум эле деп. Анан ошо улуу муунда ортожо шапалаң кишилер деле айылдын тарыхын жакшы билбесе керек, уруулар боюнча санжырасын, анан ошолорго санжырасын санашып эле, бундайын бул деп айткан, бул атадан уккам деп жүрүп эле ошолордун жанында жүрүп калдым. Анан мен улуу дүйнөгө аралаша баштаганымды атам сезип калып,
Анан кийин Таланталы Бакчиев, Алмайков Кубанычбек, Тилек Асанов деген манасчылар көлгө 3 күндүк манас айтып алып барып калышты. Менин айылыман башталып калды. Ошондо атам Айкөл Арбака курмандык чалып, батасын алып берди. Ошондон кийин жолум да ачылып, Айкөл дүйнөсүнө кенен аралашып калдым десем да болот. Бул мен 2018-жылы июндун 17-синде курмандык чалып ушу чоң манасчылардын батасын алып берип, жолумду ачты. Ошондо мен 9-класс окуп аткан кезим болчу. Манасчылар эмне деди, сени көрүп, байкап, чыгат экен дедиби, же аракет кылыш керек дедиби, же окуш керек дедиби, эмне деп айтты? Же өзүнүкү эле ошол көргөнгөсү бар экен, ошол жетиштүү дедиби? Жок, үйрөнүш керек, дагы үйрөтөбүз, изденишиң керек, көп айтышың керек деп айтышты. Мен ага чейин Кубанычбек Алмайков деген манасчыга 2014 же 2015 жылдары эле кезигип, анда да бир кызыктуу окуя болгон. Инфекционный ал киши Түп районунун чоңу, ооруканасынын башкы дарыгери болуп иштечү. Анан мени Айнура Жумшакунова деген кыргыз тилден берген мугалим көп ээрчитип, эки жака көп чыгарып, ушу манас дүйнөсүнөн бир жолго түшкөнчөктү билегимен кармап, бир билегимен апам, бир билегимен ошол эжекем кармап, анан ошол манасчынын кабинетине апарганда бул жерден болбойт эми, жүргүлөчү деп, ошо инфекционный бөлүмүнө апарды. Бул жерге ошо дарыгер керек болуп, башчы табылбай атыптыр. Башкы дарыгер ал жерге инфекционныйды башкара турган. Анан ошол жерге киргизип, анан балам баштай бер деди. Анан бир аз сүрдөп тартынып, эзел андай чоң манасчынын жанында айтып көрбөсөм, анан бир аз сүрдөнүп барып айтып кеттим. Бир 10-15 мүнөт айттым окшойт. Анда 5-класс окуп аткан кезим болчу. Анан ошол күнү биз кете электе эле инфекционныйга киши табылып калды, чет жер башка айылдан. Анан мынакей Манас атанын арбагы күчтүү, руху күчтүү, мынакей табылбадыбы, мына сен айтканда табылбадыбы деп, ошондо атам чекемен өбүп, кучактап, тиги врачка да тааныштырып, мына ушу касиети менен келдиң сен деп. Манас ата жиберди, мына жаңы эле манас айтканбыз деп. Бир жумадан бери табылбай аткан экен. Ушундай окуя болгон. Андан кийин ал атам менен жакшы карым катнашта болуп, шакирти болуп, сабагын алып жүрдүм. Андан кийин 2016-жылы Ысык Көл областы боюнча Максат Сабировдун республикада журт жаш таланттар деген сынак өткөзүп калды. Алардын ичинде бийчи, чоорчу, комузчу, ырчы, анан манасчылык бар болчу. Анан мен манасчылык жаатына барып катыш деп калышты. Анан жанагы эле Айнура Жумшакунова деген эжейим, апам эки колумдан жетелеп алып апарышты Жантөшевкө, драм театрга. Анан Калыстар тобунда Тилек Асанов, анан Таланталы Бакчиев деген эки манасчы абам отуруптур. Анан мен ошондо эмнегедир манасты конкурска айтып атканда биринчи айтчу меселем да. Анан 7-чи болуп жазгыла, мен 7-чи болуп айтам деп. Болбой ошо сүйлөшүп атып, 7-чиге жаздыртып, анан эмнеге 7-чиге жазылып атасың десе, тиги манасчылар кандай айтат экен, анан мен ошолорго карап, ылайыктуу теманы айтам деп жооп берсем, анан ошо каттап аткан эже таң калганда, ой сен бир эле теманы жаттап келген жоксуңбу дегенде, анан жок, мен бир теманы жаттабайм деп. Анан тигилерге кандай айтсам мен ошолордон өйдөрөөк кылып айтам, андан жакшыраак теманы айтам деп айтканды ошо Айнура эжейим көп эскерет. Анан ошентип бардык, 7-чи болуп чыктым. Анан чыкканда отурганда ошо чоң казаттан үзүндү айттым. Кандай айтканым эсимде жок, бирок ошондо чоң казаттан баштап айттым. Андан кийин токтотту Таланталы Бакчиев деген агайыбыз. Токтотуп анан, бала, дагы билесиңби деди. Билем дедим. Десем анан карап туруп, көкөтөйдүн ашынан айтчы деди. Эзелде эле ал темалардан айтчу эмесмин, Тайторун чаап калчумун, Манастын бала чагын айтып калчумун, чоң казаттан айтат элем. Бирок эмнегедир ошондо көкөтөйдүн ашын эр жүрөктүрүккө салып эле билем деп баштадым. Аны айтып бүттүм. Анан Тилек Асанов туруп, Манас менен Коңурбайдын сайышын айтчы деди.
аны айтам деп аны айттым, 3 тема айттым. Андан кийин Таланталы Бакчиев Манас менен Кыз Сайкалдын беттешин билесиңби деп сурады. Анан эле мен ал кандай эле деп кайра өзүнө сурап ийсем күлүп ийишти. Анан жетет деп эле анан ошо Таланталы агайым оозун кургап кетти окшойт деп бир стакан суу берди. Аны тартып ийдим ошол жерден эле. Анан сенде бирдеке бар экен деп анан ошо келгенде кийиниме мындайынан ылдый сылап, анан чекемен өп, бул 2016-жылы болгон окуя. Өп, анан кийин кезгебиз деди. Кийин кезгебиз деп анан ошондо гран-прини берди, баш байгени. Баш байгени алып кайттык. Анан баягы касиети бар адам билет тура алдын ала. Кезгебиз деген ошо 2018-жылдын 15-же 17-июнуна дал келип, анан ошондо өзүбүздүн айылдан кезип калып, андан кийин шакирти болуп, ушу 3 атамдын өнөрдөн тапкан 3 атам деп коем. Бул Алмөков Кубанычбек, Таланталы Бакчиев, Тилек Асанов деген абаларыман үйрөнүп жүрөм. Билбегенди билгизип, туйбаганымды туйгузуп, туура жолго салып, ушинтип тарбиялап келатышат. Бул ошондо сен китеп окубай эле, Манас Семетей Сейтекти окубай эле, өзүң эле ошол бир түпкүрдөн берилген нерселерди айтып турбайсыңбы, ошону түшүнсөк болобу? Ооба, өзүмдүн дагы болжом боюнча баягы кээ бирде ошо байкалбай чыгып кеткен учурлар болот. Өзүң түшүнбөй каласың, байкоостан ээргип аябай айтып аткан учурда окуялар чыгып кетет. Анан атам мага ага дейре, атам Чоң көк Манас деген китеп бар эле, курама вариант. Ошону алып келип, мага кырааты менен отуруп алып, ошону окуп берген. Кырааты менен ар бир окуянын. Ошондо мен Кыз Сайкал менен Манастын беттешин, Көкөтөйдүн ашын, Манастын бала кезин, Алмамбеттин келишин Көкчөгө, Көкчөдөн Манаска келишин, андан кийинки Чоң Казаттагы Алмамбеттин жомогу, Чоң Казаттан үзүндүлөрдү ошондо угуп, анан кийин өзүм баягы укканда дагы туп-туура жаттай албайт экенсиң, баягы өзүмдүн көрөнгөмдө сиңирип алган нерсемди кайра өзүм айтып жүрдүм ошол учурларда. Азыр дагы кээде ошондой окуялар болуп калат. Айылга барганда, сагынганда ошо атама китепти кое салып окутуп, атама дагы, атам азыр 70-ке чыгып калды. Ошол жолго келишиме көптөгөн адамдар себеп болду. Айкөл дүйнөсүнө ушинтип аралашып калдык. Десең го жанагындай бала болуп, анан сезип калдым деп атпайсыңбы? Ушундай балдар эми келип баштаса деп коелучу. Бул кыргыз турганда Манас дүйнөсү улана берет өзүчө. Ошол өздөрүн кандай алып жүрүш керек, кандай учурларда сезиш керек, кантип издениш керек. Ошо сендей болуп, мисалы үчүн ошол тазалыкты сактап калыш керек деген ошондой бир кеңеш бере аласыңбы балдарга? Балдарга кеңеш бергенде бирөөгө акарат келтиргенден, жала жапкандан, туура эмес иштерди, мисалы атың өчкүр жанагы жаман нерселерди ичип койгондон алыс болуш керек. Бул Айкөл дүйнөсүнө жакпайт. Караманча каршы келет. Ошолордон алыс болуш керек. Жаман ойлуу, ичи арам адамдардан алысыраак, оолагыраак жүрүш керек. Себеби жаныңда жүргөн кишилердин дагы залакасы тийип калышы да толук мүмкүн. Себеби дос жоро күткөндө дагы курдаш элебиз деп эле кучакташып, өбүшүп, сыр билгизип койгон болбойт. Буларга өзүнчө бул улуу дүйнө айтору, бул дүйнөдө өзүн жамандыктан алыстатып эле, качырып эле жүрүп отура берсе, Айкөл дүйнөсү касиети жугат, касиети калат. Ошол убагында кыйналышы мүмкүн, балким жоро жолдош күтө албай, балким каражат жагынан кыйналышы мүмкүн. Бирок бул кыйынчылыкта адам баласы бышырат. Айкөл дүйнөсү чыдайт бекен ошого деп. Анан сразу эле Айкөл дүйнөсү мага
нан таап бере албайт экен, мен башка жумушту карайт элем деп дагы таштап койгон учурлары болот кээ бирөөлөрдүкү. Бул анткен учурда өзү эле кыйналат, касиети качат, сыноосу болот. Чыдайт бекен ушул баатыр. Себеби айкөл дүйнөсүн көтөрүп жүрүү оор да. Анан ошол оорчулукка чыдайт бекен деген ар кандай сыноолор келет. Ошолорго чыдап койсо кийин майкөл сүткөрүн көрөт. Айкөл дүйнөсүнүн артынан зоболосу бийик чыгып, элде бедели бийик болот. Таза жүрүш керек, аруу жүрүш керек деп коет кыргызда. Жана кээ бирлер айтып калат го, ар кандай көз карашта жүргөндөрчү. Бул Манас деген жомок, анан кайдагы бир тиги Манас дешип депчи мындай чаңгандар бар го. Ооба. Ошолорго кандай пикириң? Албетте, эл арасында бир ит көрүп үрөт, бир ит көрбөй үрөт дейт. Эми булар деле кыргыз, балким Манасты жомокко салыштырып койгондор. Бирок Манас дүйнөсү, Манас баатыр болбосо мынчалык чоң көлөмдөгү эпос жаралбайт эле. Мынтип көзгөрүнө көрүнбөйт эле көзгө. Манас айтканда ылаңдаган мал айыкпайт эле. Шаабайзовдун атасы Азиз Өмүр уулу деген манасчы болгон а киши дагы. Шаабай ата болуп, толуп турган учурунда ошол жакыныраак жеңеси төрөттөн карабасты деп коет, кан токтобойт. Ошондо Азиз ата оозгу бөлмөгө кирип Манас айтып баштаган дейт. Анан бул Шаабай атамды өмүрү Шаабай деп атынан айтпаган киши экен. Шаке дечкен да. Анан шакемди алдырбасаңар менин алым жетпей баратат. Шакем айтсын, шакемди алдыргыла деп ат чаап Шаабай атаны алдыртып, Шаабай ата күнү түнү көрпүлдөп Манасты айтып атып, анан ошол жеңеси, ошол төрөттөн карабасты болуп аткан байбиче аман калган экен. Эгерде өзү да баласы да аман. Экөө тең аман калган. Бул балдары да бар азыркы күндө. Мен муну ошо Шаабай атанын кызынан укканмын. Кымбат Азизова деген ырчы кызы бар. Ошол эжеден уккам. Себеби Манас дүйнөсү болбосо мынчалык деңгээлге, мынчалык касиетке ээ болбойт эле. Балким кээ бирөөлөр айтар, Манас кыйналып аткан учурда кыялдан жаралган нерсе кыргыздын деп. Бирок ал да туура эмес. Бул кыялдан чыккан нерсе болсо бүгүнгө жетпейт эле. Демек алардын көз карашы боюнча Манас дүйнөсү жомок десе, анда Манасты киши жакшылап окуп көрүш керек. Анан айтып көрүш керек да. Себеби Ошондо Манасты тиги окубай эле, анан кийин өзүнчө күпүлдөп айта бергендер болуш керек деп чыгарам мен. Ооба, мен дагы. Булар Манасты окубайт үстүртөдөн, же болбосо балким телефондон көрүп койгондур. Кыска нуска айткандарын, же болбосо ошонун өмүр баянын окуп калгандыр. Өзгөчө динге берилип кеткендер, аябай берилип фанат болуп кирип кеткендер кыргыздын салтын каадасын чанып, анан ошо башка элдин философиясын, башка элдин каада салтын бекем тутуп, анан өзүнүн ата бабасынын айткан сөзүн чаңгандарды Кудай деле жакшы көрбөйт болуш керек деген ойдомун. Манас жолу ийгиликтин жолу деп атпайбызбы? Ооба. Ошол нерсени сен өзүң сезесиңби? Ооба, сезем. Манас жолу ийгиликтин жолу дегени, мен Манас ааламына айкөлүмдү айтып оозанып баштагандан бери мына кандайдыр бир бийиктикке, кандайдыр бир ийгиликтерге жетиштим. Мен өзүм айтып калам. Көп жерде айтам. Мен кара жумушка жокмун. Жасай албайм. Колумдан келгени айкөлүмдүн баянын айта алам. Айкөлүмдүн баяны менен эле жүрөм, башка нерсени үйрөнө албай койдум. Ушул айкөлүмдүн баяны мени алыстарга көтөрүп чыгарды. Чет жерге чыктык. Алматыга. Мен былтыр Алматыга эле Казакстанга барып келдик. Салттуу музыка боюнча болду го.
башка мамлекеттерден да келиптир, 7-8 мамлекеттен келген жерге барып келдик. Ага чейин онлайн Якутиядагы Олоңхо театры уюштурган бир сынакка катышып лауреат болгом 2019-жылы. 2020-жылы эле ошондой болчу. Дагы ийгиликтерге көп эле чыгарды. Эл арасында оозго алынып, сый-урмат көрүп, отурган жерден конокко барган кезимде, улуу муундагы адамдар көп айтышат. Ал Манаста оозам жүргөн бала, төргө өткөзгүлө, ал жөнөкөй эмес деп. Мына Айкөлүмдүн оозанып айтып жүргөнүмдө мени босоого отургузбай төргө чыгарышып, устукандын чоңун беришип, бул мен эмес, атам Айкөлдү сыйлап аткандыгынын белгиси да. Атам Айкөлдү сыйлап аткан, Манас атам сыйлап аткан сыйын мен да көрүп атам да. Мына ошон үчүн эл арасында дагы оозго алынып, беделим өсүп, анча-мынча жерде сөзүм өтүмдүүрөөк болуп, айтору Айкөл Манас атамдын арты менен мен көптөгөн ийгиликтерге дагы ушинтип жетип отурам. Арабаев университетинде окуп атам азыркы күндө. Ал жерде дагы майрам сайын бир да майрамдан калтырбай эң оболу Айкөлдүн баяны менен баштап бер деп Манастан баштатышат. 10-15 мүнөт айтып берем ал жерден. Андан кийин сыймыктанышат. Анткени себеби башка жерлерге Манас айтып барганда дагы ушул окуу жайдын атынан чыгып калам көптөгөн жерлерге студенти деп. Аларга дагы бул нерсе өтө керек болуп, колдоп, коштошуп, артыман тирөөчү болуп, сүрөп, тайторун сүрөгөндөй кылып алдыга сыймыктанышат алар дагы. 2023-жылдын 15-18 июндарында Манас Улуттук Академиясы тарабынан уюштурулган бүткүл дүйнөлүк эпос айтуучулардын биринчи форуму деген форумун өткөзүштү. Бул өтө жакшы деңгээлде, өтө бийик сонун өттү. Бул иш-чарага мен жаш манасчылардын атынан, Шенал Арабаев атындагы университеттин дагы атынан чыгып катыштым. Мен дагы ал жерге бүткүл дүйнөлүк дегенден кийин көптөгөн мамлекеттерден келди. Ошол эле биздин боозош элдерибиз, түпкүлүгүбүз Алтайдан бери, Башкыр, Хакас, Тыва, Монголиядан бери келишти, Өзбекстан, Якутиядан бери келишти. Көптөгөн мамлекеттерден келип, биринчи ачылышы Борбор шаарыбыз Бишкекте болгон. Ал жерден Тарых музейине Манас айтып ачылышын мен жасадым. Андан кийин калган бөлүктөрү Ысык көл областында, Ысык көл кыргыз бермети дегендей ошо касиети байкалган, адырдан аркар куюлган, аркары түйрүп качканда адырмак чөбү суюлган, будурдан бугу куюлган, бугусу түйрүп качканда будурмак чөбү суюлган деп ошо Ала тоонун койнунда Ак Суу районунун Жыргалаң деген айылында болду калган бөлүгү. Келген коноктору суктанып, чөйчөктөй ыйык көлү бар экен, курчап турган асман тиреген ала тоосу бар экен деп, кээ бирки келгендерибиз ошол көлдү Жыргалаң айылын ырга кошуп төгүп аткан учурлар болду. Алар дагы байкап отурдук баарын. Өтө сонун деңгээлде болду. Ага катыштым. Бул ийгиликтерге жетишимдин баардыгы жараткан Кудайдан, андан кийинки эле бизди колдоп коштоп турган, кыйынчылыкта келип көзгө көрүнүп, касиети байкалып турган Айкөл Манас атабыздын арбагынын артында болуп жаткан нерсе. Мен буга жетишиме ушу жараткан Кудай мен Айкөл Манас атамдын арбагы жеткирди ушу нерсеге.